биз Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети ден соолук, таза аба жана ыңгайлуулук кыймылына кошулуңуз акциясын профессордук окутуучулук курамдын өзүнүн колдоосу менен жеке өздөрүнүн мындай пикири менен уюштуруп жатканбыз. Мен ойлойм, биз бардыгыбыз гана чогуу биргеликте шаарды жакшырта жана тазала алабыз деген ишеничтебиз. Ал эми автоунаасыз күн салтка айланыш керек. Биз демилгелеген акыркы учурда ушу шаардын ышыкка толгону, экологиянын кирдегени бул бардык эле коомчулуктун бул көйгөйү деп ойлойм. Ал эми көйгөйдү чечүү сунуштарды биз ушул профессордук окутуучулук курам менен ушундай бир акцияларды өткөрүү менен чечебиз деген ишеничтебиз. Бишкектиктер, ушул таза аба, ден соолук, ыңгайлуулук үчүн деген кыймылыбызга кошулуңуздар. Бардыгыңыздарды сергек жашоого чакырам. Шаарыбыздын экологиясын сактайлы. Мен дагы зарыл гана жумуш болсо өз автономиям менен жүрөм. Ал эми башка учурларда албетте ушундай коомдук транспорт менен жүрүүгө туура келет. Шаардын ичинде акыркы мезгилде тыгын аябай болуп атат. Биздин университет шаардын борборунда жайгашкандыгына байланыштуу кээде машина койгонго жер таппай калабыз. Ошондуктан ушундай шарттар жакшы түзүлсө, Токтогул көчөсүндө жакшы шарт бар вело жүрүшкө. Ушундай шарттар шаар ичинде жакшы болсо, шаардыктарга, шаардын тургундарына да жакшы болот эле да. Көмүр кычкылтек изин азайтууда да ушу велосипед менен жүрсөк, жөө жүрсөк, аны мен эколог катары баарына сунуштайт элем. Мүмкүнчүлүк болсо, ушундай кээде жөө басып, айрым учурларда биз бир аз жерге машина отура салып барып атабыз шаар ичинде эле. Ушу кенедей жерде жөө бассак деле өзүбүздүн ден соолугубузга пайда.